Адилеттүүлүк мониторинг Кыргызстанда адам укуктарын илгерилетүүгө жарандык коомду чыңдоо долбоорунун алкагында журналисттер арасында гендердик теңчилик, дискриминацияга каршы күрөш жана айлана чөйрөнү коргоо темаларында сынактын жеңүүчүлөрү аныкталды. Алгач сынакка катышкан ММК кызматкерлерине тренингтер жана семинарлар өткөрүлгөн. Жыйынтыгында 11 арыз келип түшүп, кыргыз медиасында гендер жана адам укуктары, экология, персоналдык маалыматтарды коргоо жана блогерлердин жоопкерчилиги сыяктуу темаларда материалдар даярдалган. Негизги максаты журналисттерди сапаттуу жана жоопкерчиликтүү маалыматты жайылтууга шыктандыруу. Долбоор Кыргызстандагы укуктук реформаларга мониторинг жүргүзүүдө жана адам укуктарын коргоодо жарандык коомдун ролун күчөтүүгө багытталган. В рамках проекта был объявлен конкурс. Жалпысынан алганда конкурска катышуу үчүн 11 арыз келип түштү. Анын ичинен 6 финалист тандалып алынды. Сынакта чектөө киргизилген жок. Ар кандай жанрда материалдарды кабыл алдык. Бул статьялар, сюжет, ролик, рилс форматында да келип жатты. Аны даярдоого 2 айлык убакыт берилген. Конкурстук комиссия долбоордун алкагында критерийлерди эске алуу менен эң мыкты делген 3 материал тандалып алынды. Материалдын темасы эмне үчүн кедей өлкөлөр, эмне үчүн бай өлкөлөр кедей өлкөлөргө кенемде төлөп бериш керек деген тема. Бул дегени мен Париж келишими жөнүндө материал, негизи конвенциялар тууралуу. Ал материалымда ошол Париж келишимин жөнөкөй тилде түшүндүрүп берген аракет кылдым. Ал жерде ошол материалымда Жашылтөр айылы деп атап койгом. Жашылтөр айылынын мисалында жөнөкөй тилде элге түшүнүктүү боло турган кылып Париж келишимин түшүндүрүп айтып бердим да.